мамлекеттик ипотекалык компаниянын курулуп аткан үйлөрүнө биринчи капсула салдым президентибиздин атынан. Эми Кудай буйрса эмдиги жылы күздө биринчи үйлөрүбүз бүтө баштайт. Баткен шаарында 12 этаждуу жаңы үйлөр салынды. Баткен шаары чынында шаар болот мындан. Баткен шаарына чоң филармония салабыз. Баткен облустук администрация башкарма салабыз. Жолдорду башкадан куруп чыгабыз. Так, инфраструктуранын баарын башкадан карап чыгабыз. Мына кечээ мен тапшырманы бердим. Баткен шаарына өзүнчө мындай очистительный сооружение, бир чоң шаарга колдоно турган очистительный сооружение салабыз. То есть чоң акчага. Ушулардын баардыгы Баткен шаарын, Баткен элинин өнүктүрүүнүн чоң программасы. Ушунун баардыгына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич түздөн-түз көзөмөл кылып өзү. Мына бизди ушул жака жөнөтүп, бар Баткенге баргыла, Баткенге иштегиле, ошол жерде кызматыңарды өткүзгүлө деп айтып турат. Мына мен 3 күндөн бери ушу Баткенде жүрөм. Кечээ өзүңүздөр билесиздер, Кайрагаш деген заставаны ачтык. Жаңы застава. 12 жыл салынды ошо застава. Ошо салынбай, акча жетип жетпей, ошол жерде жата берген да. Мына азыр бүтүп сонун болуп туруп ишке берилди. Кечээ мына Сүрүктүү шаарында өтө чоң аскердик бөлүк ачтык. Бөрүлөрдү. Ошолор байкуштар дагы ошо бөрүлөрдү билесиңер. Бөрүлөр ким экенин Баткендиктерден жакшы эч ким билбейт.